Qaysı qırqız canlıbay Azmındırı sağdı sansız yoğuda At düzünü qırqız qana aldırmay Qırqız qana aldırmay Şolqırsa qattan qırqırı Çoğupra gelgen erdir qız Çok ese atan yekingen Çoğupra gelgen şerdir qız Atan qırqız tegirdegi göktөгü Armak olup tekte dura gözdörü Gezetilen yengigiçe kaluşu Erimdirdi her oyunu gökbörü Her oyunu gökbörü Şolqırsa qattan qırqırı Çoğupra gelgen erdir qız Çok ese atan yekingen Çoğupra gelgen şerdir qız Anmazdım topunları turasın Kalta kalan babalardın murasın Kırmızlardan gökbörünün gökdoğusun Kılımlardan Егемендүүлүк күнүнө карата ошол Кыргыз Республикасынын президентинин кубогуна болгон көкбөрү боюнча белдештин 3-турнирлик күнүнүн акыркы тандап алуу оюну Ак Суу командасы бул Москва районунан түзүлүп келген сары формачан чабандестер жана кызыл формачан бул Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинен МВД командасы. Бул жерде эми утуп чыккан команда Талас командасы менен ошол жарым финалда ойномокчу. Мынакей аябагандай сонун форма менен чыгышкан экен. Ак Суу командасы дагы эми бөөдө кырстан тышкары кылып бир жакшы оюн көрсөтсө экен деген тилек менен оюнубузду баштасак. Мына азыр теке даяр болуп калса дагы буюрса дагы бир оюн болот. Ошону менен президенттин кубогуна болгон оюндарынын тандап алуу турунун акыркы оюну анан кийин 29-унда жарым финалдык оюндар. Жарым финалга болсо эми Достук командасы менен Сары Өзөн командасы ойнойт жана Талас командасы менен ушул эки команданын кимиси утуп чыкса ошонусу ойномокчу. Анан 31-инде салттуу ошол баардык калайык журттун катышуусу менен бир жакшы финалдык оюндар болмокчу. Ошентип башталды оюн. Эми биз акырындан эки команданын курамы менен тааныштыра баштасак, Ак Суу командасы биринчи Ибрагимов Абас Күрөң деген аты менен, экинчи Райымбаев Дамир Жемчук деген менен, үчүнчү Сейитмуратов Нуртилек Америка деген ат менен экен, төртүнчү Сейитмуратов Эрмек Полет деген ат менен, бешинчи Сейитмуратов Дүйшөн Мальчик деген ат менен, мынакей 3-1 туган, 6-нчы Раисул Айбек Шрам деген ат менен, 7-нчы Арсыматов Автандил Фунтик деген ат менен, Курамаев Адам 8-нчы Персик деген ат менен, Юсупов Адилет Спирит деген ат менен, 10-нчы Солтабаев Халык Каспий менен, 11-нчы Жолдошбек уулу Бакыт Карагашкасы менен, муну Бакытты жакшы билебиз. 12-нчы Кытанов Төлөгөн Мичурин деген ат менен команданын жетекчиси Кадыркулов Искендер, тренери Мырзакулов Марат. МВД командасы эсепти ачты 1-0. Мачу дегенде эле Кыргыз Республикасынын МВД командасы. Биринчи Молдокулов Темир, экинчи Ногоев Сыргак, үчүнчү Ибраимов Эрлан, төртүнчү Самсалиев Улан, бешинчи Тургунбаев Эржан, алтынчы Искендеров Данияр, жетинчи Байсбек уулу Таалайбек, 8-нчы Русланов Султан, 9-нчы Сейталиев Эка Эрлан, 10-нчы Молдокулов Самат, 11-нчы Мухтарбеков Алмамбет жана Камчыбек уулу Элдияр, 12-нчы мынакей аябагандай активдүү бир оюн башталды. МВД командасынын машыктыруучусу Шекитов табылды. Команда жетекчиси Сулайманов Аскат, команданын демөөрчүсү милиция генерал-майору Тургунбаев Мелис Токтомамбетович. Ушундай жигиттер көбүрөөк болсо экен. Бирге бир ойну Бакыт өзүнүн Карагашкасы менен Ак Суудан мудагы эңкейси эле улак алган жигит жана МВД командасынан азыр 10-номурдагы Молдокулов Самат.
Молдокулов Самат бул генерал деген ат. Аябагандай жакшы оюндар көрсөтүп келген буга чейинки оюндарда. 9 майда дагы ушу генерал менен Самат аябай жакшы оюн көрсөттү эле. Эржан Турманбетов, Тургунбаев кечиресиздер. МВД командасына алдагы аябагандай жакшы оюн көрсөткөн. 5-номурдагы жигит алдагы. Сыргак өткөрүп берди окшойт. Ногоев Сыргак мурунку Кабылан командасынын оюнчусу болчу. Азыр эми МВД командасында ойноп атат. Тажрыйбалуу оюнчулардан. Самат окшойт азыр. Сейдалиев эки Турбаев бул. Эки мынакей. Эки азыр Эрлан басып алып чабуулун баштаган атат. Мына эми эч ким жок эки. 2-0. Мына мен жогоруда айтып аткан ошо Эржан мынакей Тургунбаев. Бул дагы аябагандай жакшы чабандаштердин бири. Темир Молдалиев, Молдокулов, Темоха деп муну аябай жакшы таанышат. Капитан командасы МВД командасынан. Эржан баштады. Мына эми азыр бөлөт болот болсо керек. Кудай сактай көр. Бул эми Эржан оюн сайын уштуп казан сүзүп, дуал сүзмөй адаты бар. Эчтеке да болбойт бул жигит. Автандел экен бул жеткен фунтик деген аты менен. Мынакей азыр мына эмес ким жок Автандел. Арсаматов Автандел 1987-жылы төрөлгөн жигит экен. Мынакей 28 августта төрөлгөн экен. Эртең туулган күнү мына буюрса ушул азыр аракет кылып аттан жыгылып калган жигиттин. Жолдошбек уулу Бакыт Аксуу командасына мына 11-номурдагы Карагашкасы менен бирге бир оюнда чыгып атат. МВД командасынан азыр Молдокулов Самат өзүнүн генералы менен. Бул генерал дагы аябагандай жакшы аттардын бири.
Саматтагы ченебеген жакшы улакчыларда мына бакыт алды улакты. Kazanı da sorun, koktu da, atayın koktuğuna sanılan kazanı var, havutu da. Бакыт мынакей алып чыкты эми. Улак жерде, мынакей азыр МБТ командасынын балдары эңкейип көтөргөнгө аракет кылып отушат. Ошол биринчи таймда бир нече убакыттан бери Ак Суу командасынан дагы улак эңкейген балдарды деле азырынча көрө элекпиз. Мынакей деги чекти Кытанов төлөгөн Мичурин деген аты менен 1988-жылы төрөлгөн жигит. Эсеп 2-0. МБТ командасы азырынча алдыда. Улак тилекке каршы жерден көтөрүлгөн жок. Демек, бирге бир оюнда мына Бакыт келатат. Бакыт менен Саматтын оюну, Чакарашкат менен Генералдын оюну деп айтса болот. Самат Молдокулов Генерал менен көтөрүп алды. Ушул жигиттерди баарыңыздар таанып алганыңыздар дурус болор. Ошол Кудай буйрса бир аз убакыттан кийин Кыргызстандан намысын коргой турган жаш жигиттер ушуларына мүмкүн бир нече убакыттан кийин башкача аттар келип калаттыр. Бирок ушул балдар ойнору Сыргак Ногоев Саматтан өткөзүп алды. Седалиев Эрлан Экага өткөзүп берди эми. Эка мына эми Экада мүмкүнчүлүктөр болбой калды окшойт. Келип калышты Ак Суунун улакчылары.
Молдоқұлов Темир капитан командасы. Тимоха мынакей 3-ші улаққа кетті. Тоқшайт 3-0. Kızlarмен tanışkandan Üç nol. Temir Молдоқұлов олақты тыштап кетті. Мына эми Ақсуның балдары басылған екен 500 Сейт Мұратов Дүйшөн дейді 1992 жылқы мальчик деген атыменен. Мына қайрадан оңдонып түсөніп алып азыр қайрадан кирген атат. Улаққа аутқа түсіп кетті. 1-1 ойыны қайрадан Самат менен Бақыт мына келет шат. Бақыт мынакей улақты көтөргөнгө аракет кылып атат. Саматта оңой жоо эмес. Самат менен Бақытпы Улақ ойынға кірді, мына Самат азыр тақымда тұрады. Менімше азыр өрөктөштерін өткөсіп бергенге әрекет қылат болса керек. Жерде мына Темир Молдоқұлов алған әрекет қылуда. Тимоха алды. Ай, емге де шынды болып қалады. Ішіне балдар шашып қалады. Данияр Искендеров 6-ші номердағы МВД командасының ойыншысы еңі басып алды ле.
Аксунун жигиттери да оңой жигиттер эмес, эми аутка айлап чыгып салышты. Кайрадан эле Бакыт менен Саматтын оюну 1-1. Бакыт эми көтөрүп туруп такымга басып алды. Саматка кыйын болуп калат го эми жулуп алыш. Эми карап басып берсе экен. Мына Жолдошбек улу Бакыт алып чыкты. Биринчи таймда аягына чыгып калды. Тилекке каршы 3-0. МВД командасы алды да биз болсо бир нече тыныгуудан кийин кайрадан сиздер менен жолугушмакчыбыз. Ошентип МВД командасы менен Аксу командасынын экинчи таймы эсеп болсо 3-0. Аксу командасы бул Москва районунан топтолуп келген курама команда. Бардысы жаш жигиттер, аттары да мыкты, ошо аябанда ат салышып, кичине катуураак оюн кылып атышат. Бир мүнөткө чейин улак көтөрүлбөсө же кичине одонораак катуураак оюн болуп баратса, калыс оюнду жекеме жекеден улатканга акысы бар. Ошентип кайрадан жекеме жеке. Сизге мен Бакыт менен Самат чыкса керек. Жок, Темир Молдокулов МВД командасынан жана Солтобаев калы чыккан экен. Каспий деген ат менен Аксу командасынан. Эки жигит чарчады окшойт, Самат менен Бакыт.
Тимоха мына алып чыкты. Темир Молдоқұловтан чабыл аяғына шықпай қалды. Эми улақтағы өзгөр байқағандай чоңырақ улақ екен. Мұны деле бір 2 минуттын 1 минут шу басып, ат башқарып, қачыптар жүріш өте қиын. Момча додонун арасында аттар да қазір аябагандай күлүк үч каяктар улакта оңдогуча казандан казанга жетип калышат. Кудай сактасын эми жалаң түгөл жаш балдар экен. Баягы кызыл кондулукка салып ар кандай кырсык болуп кетпесе экен деген ниет менен карап туралык. Жим болду го демтиге адиси. Самат Молдоқұлов жана Арсыматов автандел келген екен. Фунтик деген ат менен эми менимче азыр генералга бир эле ошо бакыттын карашкы аты кичине туруштук бербесе башкаларында кыйын болуп калса керек. Автандел да кыйын экен, мына жулганы калды. Өткөз бұтты. Өткөз! Бар болбойлы Самат. Эми бул акыла ат майданына келип бир жол ойноп калган бала кыйла тажрыйба алып калат. Саматтагы билебиз ошо келип ойногондо кандай ойноду эле, азыр эми азыр кандай оюндар көрсөтүп атына. Оюн токтотуп, татынакай ойлонуп, эки жагын каранып, улакты басып алып, оюн кылып атат. Ержан өткөзүп берди. 5-номерда Тургунбаев Ержан. Ошо 9-майда билебиз, борту сүзүп, Ержанда башы жарылып, бирок ошого да карабай ойноду эле. Алтқа чыккан эмесиңиз? Кайрадан Самат менен Бакыттын ойну. Самат улакты көтөрүп алды. Бул экөө ошол бирге бир оюнда чыга беришип, бири жакшы билип дос болуп деле калса керек. Ошо оюндун көпчүлүк убагын эле ошо эки ойноп калат. Өткөз Бакыт бутту. Мына эми такымга басып алды. Эми
Жақшы ойын болады эми, кимиси күчтүү болсо ошонусу. Кимисинин такымы күчтүү болсо ошонусу азыр жулуп кетет. Ерлан Сейталиев 9 номердагы улакчы азыр басып алды. Сырақ Ноғаев азыр өткөзүп алып, жакшы азыр сырақ минген атадагы күлүк ат экен, оңдоруп туруп кайра чабуулун баштайт. Төртүнчү улак Сырғақ Ноғаевтың аткарысында 4-0. Азамат кен Ибраимов Аббас 1983 жылқы түрілген жігіт. Ақсу командасының капитаны. Сал эми. Ай Азамат 4-1. Аббас. Ибрагимов Аббас капитаны. Berip koştu öyle. Berip koştu öyle. Ержан, мынакей акыры шашпай келип аягында еңип алды. Самсалиев Улан менен азыр Ақсу командасынын оюнчусу Сейтмуратов Нуртилек экен. Экөө ошо туура чыгып алышты окшойт. Кытайлап төлөгөн 12-чи номердагы Мичурин деген аты менен мына чабуулун баштады. Ержан антип чаап чыкпак апталдан. Ağızda çıkarak bağırtın, harcaktan kaydız geliyor da tatlarım bağırtın. Nerede? Buradan 12. namir
Yerde 4-1. Сырғақ Ноғоев менен азыр жерде автандел экөө кармап алган экен. Улак Тимохада, Тимохада болсо элекешим. Мынакей 5-улак. Темир Молдакуловдун аткаруусунда МВД командасынын 5-улагы. 5-1. Ержан кайрадан мына өзүңүздөр көргөндөй басып алды. Аябай эгимчил жигиттерден. Антип чыга көрбө. Туурадан чыккан болбойт. Адам деген Курамаев Адам деген бала экен, бул Персиктен аты менен жаш жигит 93-жылы төрөлгөн. Туура эле азыр калыс азыр туура эле чечим кабыл алды. Адамды азыр 3 мүнөткө эме 2 мүнөткө эмес 5 мүнөткө кетириш керек болчу. Sekizinci nomorga Adam. Oy. Самат Молдакулов менен Бакыт Жолдошбек уулу мынакей даярданып келатышат. Сыргак Ногоев. Кийинки 4 жуп. Бакыт мына карагашкасы менен кайрадан эңип алды, бирок эми басып алат болду экен. Бакыт чыкты, бирок эми Аксуу азыр аздыкта ойноп атат. Кудай сактай көр. Бакытта мүмкүнчүлүктөр бар, да бир улак салып кеткенге.
Yaklaşık çıktı kaldı böyle seni arkadaşlardan beri verirsin. Üye para da sorduğunu hazırlar. Al yerlan iken, her gösterisi gösterken. Akbatı mı ne? Құдай сақта. Осы замолтын негендігін ұшыланығымен не жоқ ей? Осы ордыраға келеді. Ақсу командасынан 8-ші номердағы ушул адам деген жаш жигит экен. 93 жылкы азыр сыраак ойып катта аябандай катуу одон оюн ойноп койду. Негизи калыс ушуну караш керек болчу. Калыстар дагы чарчадыбы айтор, анча-мынча эреже бузулар көз жасымда кетип аткан сыяктуу сезилип атат. Тагыраак айтканда ошол ат салуулар. Фунтик деген аты менен автомобиль чыкты 7-ші номердагы Ақсу командасынан. Самат болсо эми бакыт менен бир таянышпаса калгандан минтип эле эңип алып улакты алып чыгып берип атат. Болду, ошентип 5-1 эсебинде экинчи тайм аягына чыкты. Да бир чечүүчү тайм бар. Биз болсо бир нече кыска убакыттан кийин кайрадан сиздер менен бирге болмокчубуз. Ошентип чечүүчү акыркы 3-чү тайм эсеп болсо 5-1 МВД командасы алдыда. Эми Аксунун балдары дагы эңкейе башташты. 6-чы номердагы Айбек Раис уулу 95-жылы төрөлгөн жигит. Астында менин аты Шырам деген аты экен. Эми Шырам менен Айбек кичине ойното турсун. Биз эки команданын курамы менен таныштыра кетелик. Калайык журт өзүнүн баатырларын билиши керек. Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинен МВД командасы. Биринчи Молдокулов Темир, Ноғоев Сыргак, Ибраимов Ерлан, 4-чі Самсалиев Улан, 5-чі Тургунбаев Ержан, 6-чі Искендеров Данияр, 7-чі Байзбек Таалайбек, Кудай сактай көр. 8-чі Русланов Султан, 9-чі Сейталиев Ерлан, 10-чі Молдокулов Самат, 11-чі Мухтарбеков Алманбет, 12-чі Камчебулов Элдияр, мынакей Аксунун балдары дагы улакты салганга аракет кылышты эле, бирок тилекке каршы аягына чыкпай калды.
МВД командасынын машыктыруучу Шекетов табылды. Команданын жетекчиси Сулайманов Аскат. Команданын демеушүсү милициянын генерал майору Турганбаев Мелис Токтомамбетович дейт. Мына ушундай демеушчүлөр көп болсо Кыргызстанда командалар да көп болот эле. Ак суу командасы. Биринчи Ибрагимов Абас, экинчи Райымбердиев Дамир, үчүнчү Сейитмуратов Нуртилек, төртүнчү Сейитмуратов Эрмек, бешинчи Сейитмуратов Дүйшөн, алтынчы Раис Уулу Айбек, жетинчи Арсыматов Атандел, сегизинчи Курамаев Адам, тогузунчу Нусопов Аделет, онунчу Солтобаев Калы, 11-чи Жолдошбек уулу Бакыт жана 12-чи Кытанов Төлөгөн. Команданын жетекчиси Кадыркулов Искендер, машыктыруусу Мырзакулов Марат экен. Бирге бир ойну Самат Молдокулов 13 номерда кызыл формачы бул МВД командасы жана Бакыт базы башка ат менен чыккан экен, карашка ат эмес. Менимче бул Бакыт эмес, бул Солтой Кал экен, Каспий деген ат менен. Генерал чыга элек азырынча айлампадан. Аябагандай жакшы чечим кабыл алды. Ар бир оюнчу өзүнүн ордун, эрежени билиши керек. Айлампадан чыга элек деп оюнга аралашкан үчүн азыр Ак суу командасынын оюнчусу 2 мүнөттүк айып мамасына кетти. Самат оюнга чыкты. Мынакей эми азыр Сыргак Ногоевго өткөзүп бергенге аракет кылат. Бул жанагы эле ошол адам экен. Эртеден бери көптөгөн эреже бузууларды кылып атат, катуу ойноп атат, ат салып. Азамат Сыргак Ногоев 6-чы улак нээси. Каякта? Сыргак Ногоев 1983 жылы төрөлгөн улакчы. Бул дагы атактуу Кабылан командасынан, ошо Кабылан командасы чачырагандан кийин ушул МВД командасына келген. Ушундай бир жакшы улакчыларды тарбиялаган экен Кабылан командасы. Азыр бардык балдары башка командаларда жакшы оюндарды көрсөтүп жүрөт. 6-чы номердагы МВД командасынан Искенденов Данияр 7-чи улакты салган. Ой, Азамат экен, Кытанов Төлөгөн. Мына ушундай коргоочулар болсо оюндун да көркү чыгат. Мынакей азыр Данияр кайрадан келип 7-чи улагын салып кетти. Искендеров Данияр. Ибрагимов Абас, капитан командасы Ак суу командасынын. Мынакей. Кой берем атты. Күрөң деген ат экен. Мынакей. Жөнөкөй ат. İşte başlanırken takımda yavaş kılgındı böyle. Ayrı bir yol, ayrı.
başlap oldu. Автандел азыр мынакей абастан өткөзүп алды. Erken Bumak'ta bulunanlar. Konuşuyor yakalar. Erken seyirciler. Bütçülüğü önünden 12'de başlıyor. İki çalışma. Солтонов калы 10 номердагы Каспий менен басып алып, канча аракет кылса дагы КМД аутка сүйрөп чыгышты. Бул эми тактикалык үйдөн даярданып келген ыкмалар. Бардыгысы ошо казанга жеткенде улакты салып кете турган балага улакты тийгизбей жол алганга мүмкүнчүлүк болсо, ушул болбой калса аутка сүйрөмөөлөр дагы эч кимге жашыруун эмес. Бакыт Жолдошбек уулу менен Самат Молдокуловдун кайра оюну. Мына Бакыт эми автанделге өткөзүп берди эле, аутка чыга элек. Мына Эржан жабышып алган, жок, Эржан эмес. Самсалиев улан жабышып алган турбайбы? 4-чү номердагы. Белгилей кетсе, ошол МВД командасында жалпадан жалгыз милиция укук коргоо кызматында иштеген ушу Самсалиев улан болуп эсептелет. Буга чейин ушундай болчу, мүмкүн азыр арасында жумушка кирип алгандары гана болуп калбаса. МВД командасынан бир оюнчу ашыгыраак оюнга кирип алган экен, ошондуктан азыр мына Алмамбет 11-чи номердагы Мухтарбеков Алмамбет оюндан 2 мүнөткө чыгарылды. Эми МВД командасы астыкта ойнойт. Ак суу командасында мүмкүнчүлүк пайда болду. Эсеп болсо 7-1. 7-1. Убакыт болсо азыраак калды. Ак суу командасы дагы жаман оюн көрсөткөн жок. Мына Бакыт эми болгон аракетин кылып улакты алып чыгып берип атат. Айда эми Бакыт.
Темир Молдокулов кайрадан өзүнүн командасын алдыга сүрөп баратат. 8-чи улак салды эле, бирок окшошпой калды. Бирок баарысы чарчады, аттар дагы, балдар да чарчады. Анан мына аттардын дагы ылдамдыгы байкап атасыздар. Чаап барат, улак артмак түгүл, жөн эле отуруп чапкандагы кичине кыйыныраак болуп атат. Алмамбет оюнга аралашты. Мына 2 мүнөттүк убакыт өткөн экен. Эми тең-тең 4-4-төн болуп ойношот. Sürelerdeki komandaların yedekçileri ötümleri, hangi komandaların ötümleri gelsin. Yarın final erken Gürsü günü başladı. 29. Ağustos saat 12.00'da Sarıözen ile Dostluk komandası başlayıp 12'de. Gürsü günü. Erken gece alır. Erken gece alır. Gürsü günü 12'de birinci yarın final olur. Sarıözen ile Dostluk. Темир мына кайрадан эле басып алып отойнуп атат. Эми МВД командасы кичине убакытты чоюп, созуп жүрө тургудай деле шарттары бар. Булар эми Сыргак Ногоевго өткөзүп берди улакты. Жарым финалга чыкты деп айтсак деле ашыкча болсо керек. 7-1 саналуу бир мүнөттөр калды. Бир Аксу командасы жетпейт го кубалап. Ношентеп Эржан дагы бир улакты салып кетти. 8-чи улак. Тургунбаев Эржан. Но 9-чу майда Эржан уруп барып кеткен. Бушты ұсталғанда башы. Оқтап қайрат тұрып, қайыр ойнағанда чықты. Сегиз бир. Сакта. Калыс кичине бармак бастым, көз жастым кылып атабы. Ошо МВД команда аябагандай одоно оюндар болуп атат. Аксу командасынан. Мына дагы бир оюнчусу. 3-чү номурдагы Сейтмуратов Нуртилек. 2 мүнөттүк айыпка кетти. Кытанов Төлөгөн. Басып алайын деди эле, бирок Мынакей автомобиль аябагандай көп аракеттерди кылып атат. Бул фунтик эмес, бул менимче Америка деген ат окшойт. Бияка болсо фунтик деген атты минет деп жазган экен.
Русланов Султан мынакей чабуулун баштады күрөң ат менен. Кечиресиздер, бул Сейиталиев Ерлан экен эка. Мына ошентип 9-чу улактын ээси Сейиталиев Ерлан. Судья вообще керек жок экен. Yarın finalde oyunda bir kurulu saat 12'de başlar. 12'de geleceğiz. Sarıldın menen dostu. Talas menen köyün gözü. Saat 12'de, bütün 12'de gelinizdir. Akırkı 2 minut kalgança ümitin liste ötüldüm aksından. Ошентип айлампа тандап алуу турларында акыркы оюну аягына чыгып калды. 9-1 эсебинде МВД командасы жарым финалга чыкты деп айта берелик эми. Саналуу минут, 1-2 минут убакыт калган экен. Не дейбиз? Ак суу командасы аракеттери жаман эмес, жакшы келечек алдыда. МВД командасы мынакей, бирок билеги күчтүү, бирди жыгат, билими күчтүү, миңди жыгат дейт. Ошол жалпы командасы менен даярдык, жакшы оюндарды көрсөтүп, жакшы даярдаган, тактиканы үйрөнгөн команда мына ушинтип ийгиликтерге жетишет. МВД командасын куттуктайбыз. Талас командасы менен жарым финалда ойнойт. Эми биз сиздер менен болсо коштошобуз. Кудай буйрса бөрлүү кечиресиздер, Достук командасы менен Сарыөзөн командасы жана Талас командасы менен МВД командасын жарым финалда күтмөкчүбүз.